Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн апталык аскердик жаңылыктары. Сиздер менен мен Элиза Арапаева, саламатсыздарбы? Учурдагы өзгөчө абалга байланыштуу Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн кургактагы аскерлеринин 36.806 жана 92.840 аскер бөлүгүнүн аскер кызматкерлери Ош облусу жана Кызыл Кыя шаарында жайгашкан блокпосттордо Ички иштер министрлигинин кызматкерлери менен кызмат өтөп жатат. Алардын иш учуру жана жашоо шарты менен жеринен Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн генералдык штабынын башчысынын биринчи орун басары полковник Нурлан Кирешеев таанышып, кызмат өтөөнүн шарттарын, талаптары жана бүгүнкү күндө тарап жаткан коронавирус илдетин алдын алуу жана жайылтпоо боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүздү. Ал эми Ош шаарына коюлган блокпосттордун абалы боюнча Ош гарнизонунун башчысы полковник Урматбек Исаков текшерүү жүргүзүп жатат. Өздүк курамга коронавирус илдетин алдын алуу жана жайылтпоодо блокпосттун өтүп жаткан жарандарга туура мамиле менен түшүндүрүп, өз милдеттерин так жана ак ниеттүүлүк менен аткаруусун талап кылды. Эки миң жыйырманчы жылдын 25 мартынан баштап жогорку штабтан келген буйруктун негизинде Алай районунун жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен бирге 92.843 аскер бөлүгүнүн өздүк курамы Эркештам Ош автоунаа жолуна Кара Суу районунун Каратай айылына 10 блокпост койду. Блокпосттор бардык керектүү жабдыктар менен жабдылган. Аскер бөлүктүн курамы Ички иштер министрлигинин кызматкерлери менен биргеликте коюлган тапшырманы аткарып келишүүдө. Ошондой эле 92.843 аскер бөлүгүнүн өздүк курамы Гүлчө айылынын негизги көчөлөрүн дезинфекциялоо иштерин күн сайын жүргүзүп жатат. Коронавируска байланыштуу 36.806 аскер бөлүгүнүн радиациялык химиялык коргонуу бөлүкчөлөрдүн өздүк курамы Ош гарнизонунда жайгашкан аскер бөлүктөрдө жана аскер бөлүктүн айлана чөйрөсүндө жайгашкан көп кабаттуу үйлөрдө азык-түлүк сатуучу дүкөндөрдү дезинфекциялоо иштерин үзгүлтүксүз жүргүзүүдө. Başka.
Бүгүнкү күндө коронавирус 2019-га каршы иш-чаралар толугу менен аскер бөлүктөрдө иш алып барылууда. Азыркы учурда радиациялык жана химиялык коргонуу бөлүкчөлөрүнүн өздүк курамдары толугу менен күжүрмөн деңгээлге келтирилген. Күжүрмөн иштерди алып барууда. Аскер бөлүктөрдө өздүк курамга химиялык коргонуу костюмдары толук деңгээлде жетиштүү. Аскердик техникалары дегазация, дезинфекция иштерин алып барууга даяр. Аскер бөлүктөрдөгү химиялык расчеттор азыркы учурда дегазациялык иштерин, дезинфекция иштерин алып барууда. Күнүнө 2 маалдан дезинфекция иштери жүргүзүлүүдө. Радиациялык химиялык бөлүкчөлөрдүн өздүк курамы аскер шаарчаларын жана өздүк курам көбүрөөк жүрчү жерлерди толугу менен дезинфекция иштерин жүргүзүүдө. Достор, кандайсыңар? Кел, олтур. Кел досум. Эмне болду досум? Көптөн бери ойногондо келбей калдым. Достор, жакында армияга кызмат өтөөгө чакырылдым. Койчу досум. Ошого үйдөгү жумуштарды бүтүрүп коеюн деп. Колум ошой жүрөт. Силерге да чакыруу келдиби? Болбосо чогуу барып келмейлиби? Аскерде бирге кызмат өтөйбүз. Мен барбайм. Бекер эле убактым кетет. Андан көрө иштегеним жакшы. Атам өзү военный билет алып берем деди. Тааныш билиштери көп да атамдын. Досум, сен деле барбай кой да. Атаң чоң кызматта иштейт го. Сен ким болсоң, алай. Урматтуу жоокерлер, силер атамекен алдында кызматыңарды так өтөп бүтүрдүңөр. Мына эми силер Кыргыз Республикасынын запастагы аскерлери болдуңар. Кызмат өтөө учурунда ар бириңер шырт дегенге алдырбай, душманга кол салдырбай, мекен чегин өз укуңардан, өмүрүңөрдөн бийик коюп, эч кандай кыйшайуусуз милдетиңерди аткарып, бир жеңден кол, бир жакадан баш чыгарып, уставтарды так аткарып, антыңарда берген убадаңарды аткардыңар. Атанын ишеничин, эненин ак сүтүн актадыңар деген ишеничтемин. Мындан кийинки жашооңордо да өз антыңарды бекем кармап, кандай гана учур болбосун ар дайым экен үчүн кызматка даяр болгула. Жолуңар байсалдуу болсун, жүрөгүңөр атамекен деп соксун. Досум, кел. Досум, карасаң кимге келип калган? Досум. Формаң өзүңө куп жараштың, досум. Кандайсың досум? Кел досум, бул жакка. Кел. Бир жыл ушунча тез өтүп кетти досум. Кел отур. Кел, коем, отур досум. Достор, дагы деле ушунда отуруш экен да. Сен кеткенде ушул жерде отчубуз. Мына эми сен келдиң. Дагы деле ушул оюндан башыбыз чыкпайт. Мен мекен алдында жүзүмдү жарык кылып кызмат өтөп келдим. Мен кызмат өтөп жатып эмнени үйрөндүм билесиңерби? Атанын кадырын, эненин баркын, эрте менен эрте туруп сергек жашоону, жада калса эң негизгиси мекен баардыгынан дагы өз жаны кандай экенин билдим. Чын эле достум. Биз сени менен кеткенибизде биз солдат болуп кайтмакпыз. Достор, азыр деле кеч эмес.